Достор, мынакей үй салам десеңіздер, ушун салыш керек экен да, карагылачы. Потологу. Потологу калп айтпасам бир 3.30 дейм. Но турушунда. Либо 3.30 да. Өтө катуу салып тур. Үйдүн сырттары полностью 1.5 кирпичте. Бул жагы терраса экен. Бул жерде болсо карагылачы колоннада тумбалар куйган эле. Мощный кылып тур, идеал кылып чыгарып да, түп-түз. Өтө жакшы. Асты болсо стежка болгон. Бул жер болсо терраса экен. Террасадан кухняга кире бересиз, чоң болгон панорамный терезе. Анан, короче, планировкаларды силерге полностью көрсөтөм. Локация сонун жерде. Мынакей. ВОЗ 2 конушунда 2-16 менен 26 көчөнүн кесилишинде турат. Анан бул жерге окшош мына эгиздей болгон 2 үй бар. Мынакей. Бул жакта дагы бир үй бар, туугандар. Жанаша. Участоктор 4 сотуктан. Кааласаңыздар буну алыңыздар, кааласаңыздар тиги. Же болбосо 2 дос болсо, кошуна жашайын дей турган болсоңуздар, достор экөөнү алсаңыздар болот, же бир туугандар болсо да алсаңыздар болот да, сонун да. Үй болсо 145 квадрат метрде түзөт. Фундаменттери бийигин карагыла, аябай жакшы деңгээлде салынган. Кебетелер болсо көрүп турасыздар, Мындай жактан дагы силерге көрсөтүп коеюнчу азыр. Көчөлөр да кенен туугандар. Көрүп турасыздар. Свет болсо бар, суу болсо скважина. Үйдүн крышаларын карагыла, кара түстө. Суу тосуштарын баарын коюп койгон. Крышаларын да сындырып аябай жакшы деңгээлде жапкан экен. Бул жерде болсо мынакей 2 үй, экөөнүн калан тандап алсаңыздар болот. Казайын номери болсо 0503 80 54 80. Үй болсо 145 квадрат метрде түзөт. Баасы $81,000 сурап жатат, бирок дагы сүйлөшүү жолдору бар дейт. Казай менен түзмө-түз сүйлөшөсүздөр мынакей. Фундаменттер болсо бийик, мына теп-тегиз мощный деңгээлде куюлган. Лестницаларын болсо куюп койгон экен. Колонналарын карагыла, куюлганларын карагыла. Качествону карагалычы, качествону. 1.5 кирпичте киргенде эле мынакей бул жер чоң болгон холл көрүп турасыздар, Потологун көрүңүздөр. Аябай кенен, мына бийик. Оң жак бетинде болсо көргөндөй эле чоң болгон зал, конок үйү, терезелери мынакей полдон потолокко чейин аябай жакшы деңгээлде куюлган. Сымак поюстар карагыла, бийиктигин карагыла, сымак поюстардын калыңдыгын карагалачы туугандар. Айт, качество карагыла, качество. Үй салам десеңиздер, ушуну салыш керек. Бул жерде кухнясы, санузулдун түтүктөрүн чыгарган, суунун түтүктөрүн баарын чыгарып койгон. Бул жакта дагы чоң панорамный терезе менен эшик болот. Бул жерде сразу террасага чыгып көтөрөсүздөр. Участогу 4 сотук, 16-25 размерде. Аябай жакшы. Стежка болсо куюлган. Ойзу менен потолок кагып койгон. Өзүңүз сразу эле пенобетон куюп бересиздер. Бул жак бетинде болсо бир санузул, мына көрүп турасыздар, Бул жакка да канализация турбалары, суу турбалары киргизип койгон. Бул жерде дагы бир чоң болгон спальня. Бул эми кызыңыздар спальня деп кое берели. Терезелери дагы жакшы деңгээлде чыгарган экен. Андан тышкары мынакей бул жерде болсо балаңыздын спальня деп койгон, мынакей көрүп турасыздар, Аябай жакшы. Кирпичтер дагы Соняныкы экен. Аябай мыкты кирпичтерди алган экен. Бул жакта болсо мынакей родительский спальня экен, ата-энелердин. Анан кийин бул жак бетинде өзүнүн дагы бир санузулу бар экен. Кечинде уктап атканда кайра душка түшүш керек, эртеме душка түшүш керек дей турган болсоңуздар, келесиздер дагы душуңуздарга чайканып түшүп, кайра жата бересиздер да. Бул жак общий душка кирбейт экенсиздер. Карагыла, салам десеңиздер, туугандар, ушундай үй салыш керек. Качествосу да ушундай салыш керек, мындай эптеп септеп эле, анан урдум соктум кыла бербей, мынакей дадил кылыш керек да, дадил. 3 спальня катар менен, мастер спальня менен мынакей бияна кухнясы, залы менен зыңкыйып турат. Лестницалары, террасалары, туугандар карагалычы. Аябай жакшы. Баасы $81,000 сурап жатат. Дагы сүйлөшүү жолдор бар дейт. Раллинг дейт болсо, мен баасын дагы түшүп берем дейт туугандар. 145 квадрат метрде түзөт. Участогунун кызыл китеби, үйдүн тех паспорту бар. Бардык документтери менен. Же болбосо бунузун алыңыздар. Экөөнүн бирөөнү тандап алыңыздар. Номери болсо турат бул жерде Казайындыкы 0503 80 54 80 0503 80 54 80. Ушу номерге чала бересиздер туугандар. Казай менен түзмө-түз өзү менен сүйлөшөсүз.